Бүгүнкү видеодо мен сиздерге Дубайдагы эң кызыктуу жерлердин бири Дубай сафари паркты көрсөтөм. Бүгүн бул жерге мен жалгыз келген жокмун. Подружкам Кыргызстандан семьясы менен Дубайга конокко келишкен. Балдар жаныбарларды абдан жакшы көргөндүктөн аларды ушул зоопаркка алып келүүнү чечтик. Балдар үчүн да, чоңдор үчүн да абдан кызыктуу жер. Билет алдык. 125 дирхам экен, анан астына сом жазып койгон. Так. Сексиге автобуска сон. Дубай сафари парк бул жөн эле зоопарк эмес, бул чоң жапайы жаныбарлар паркы. Парк болжол менен 119 гектар аянтты ээлейт жана бул жерде дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген миңдеген жаныбарлар жашайт. Бул парк өзгөчө болуп эсептелет. Анткени жаныбарлар кадимки зоопарктагыдай кичинекей клеткаларда эмес, табигый чөйрөгө окшош чоң аймактарда жашашат. Парк бир нече тематикалык аймактарга бөлүнгөн. Ар бир аймак дүйнөнүн башка бөлүгүн чагылдырат. Ар бир жерде суу чачылып турат экен. Кадимкидей салкын болуп турат экен. Бул жерде ким бар экен жок эмес, анткени чыккан жок. Бул village Африка дүйнөсү. Бул жерде Африка континенттин табиятын чагылдырылган чоң жана кең аймак жасалган. Африка дүйнөдөгү эң бай жапайы жаратылышка ээ аймактардын бири. Бул аймакта жүргөндө өзүң чыныгы сафари саякатында жүргөндөй сезесиң. Табият, ландшафт жана жаныбарлардын жашоо чөйрөсү Африкадагы жаратылышка окшоштурулуп жасалган. Дубай сафари парк Дубай шаарындагы эң чоң жаратылыш парктардын бири болуп эсептелет. Бул жерге жыл сайын миңдеген туристтер жана жергиликтүү тургундар келип, жапайы жаратылыш менен жакындан таанышышат. Дубай көбүнчө асман тиреген имараттары менен белгилүү, бирок ушул сыяктуу жерлер бул шаарда табият менен байланышкан кооз жайлар да бар экенин көрсөтөт. Фламинголарды көрүнөт. Фламинго стейшн. Кичинекей жер ушинтип айлантып эле бизде.
Кийинки бөлүк Азия аймагы. Бул жерде Азия континентиндеги табият жана жапайы жаратылыштын атмосферасы көрсөтүлгөн. Азия аймагы жашыл өсүмдүктөрү жана тропикалык атмосферасы менен айырмаланат. Бул жерде жүргөндө Азиядагы жапайы токойлорду элестетүүгө болот. Парктагы бул бөлүк жаныбарлардын жашоо шартын мүмкүн болушунча табигый кылып көрсөтүү үчүн атайын жасалган. Enjoy your feeding. Okay, hello everyone. Welcome to Dubai Safari Park. My name is Sina and I'm going to be your tour guide for the Explorer Safari Tour. Before we begin, there's a few rules and safety tips I need everyone to follow for the safety of yourself as well as the safety of the animals. Please make sure that there's no flash on your camera. There's also no knocking on the window or tapping on the window to get the animal's attention. Both of these can disturb and irritate the animals. While the bus is moving, please do not stand. Дубай Сафари парктагы эң кызыктуу бөлүктөрдүн бири бул Safari Experience. Бул жерде адамдар атайын транспорт менен айланып, жаныбарларды табигый чөйрөсүндө көрө алышат. Бул тажрыйба абдан кызыктуу. Анткени жаныбарлар кең аймакта эркин жүрүшөт. Өзүңдү Африкадагы сафари саякатында жүргөндөй сезет экенсиң. Бул бөлүк парктагы эң популярдуу жерлердин бири болуп эсептелет. Бирок биз чак түштө ысыкта келгенибиз үчүн кээ бир жаныбарлар уктап чыккан жок. Scimitar horned oryx are found in the Saharas of Africa, also known as a Sahara oryx. They do not require water to survive. Some sources claim that they go years without drinking any water at all. They're found in very hot and dry climates. They can actually handle it similar to the common eland, however they are much larger in size. The common eland can get up to 900 kilograms. Very warm in the shade, very small. African lions weigh about 250 kilograms. In the wild, they'll be about 20% of your total body weight. Ultimately determines your chances of survival. So in order to have their best chance of survival, they like to conserve their energy for more important activities, like fighting other lions and hunting animals. They have excellent memory, excellent eyesight, hearing, as well as a sense of smell. If I were to disturb a Cape buffalo right now, hit it with a rock or a stick, kilograms, some can even exceed 5,000 kilograms. Their head alone can weigh up to 500 kilograms, just the head. 500 kg. Now a lot of annually, I see. Unlike alligators that have permanent teeth, crocodiles do not have permanent teeth. They have at any given moment they have a row of 66. Now, on the right-hand side, you're going to see these white animals. Very important for me to explain. These are called the addax. They are a desert antelope species. Once widespread across North Africa, you might notice there's only one of its kind in this environment. While the other species, we have more of their kind together. This is not because we want disabled antelope to... So this one is, I think, this one is Raju's sister. We have... Oh, that's awful. Now these are royal Bengal tigers, right? They call them royalty. And the reason why they're known as the Royal Bengal Tiger is because they are thought to be the original tigers of the world. Meaning they were the choice. There's another one behind the thing, you just had a look at it. He's going to express his freedom of choice. And he's going to go back inside. Fair. Don't blame him in this heat. But that's their natural behavior here. They act.
Бул жерде чөлдүн экосистемасы кандай экенин жакындан көрүүгө болот. Араб өлкөлөрүндө чөл жаратылышы абдан өзгөчө жана бул жерде жашаган жаныбарлар ысык климатка жакшы көнүп алышкан. Чөл аймагындагы жаныбарлар күндүз көбүнчө жай кыймылдашат, анткени аба ырайы абдан ысык болот. Айтмакчы, биз келген учурда да кээ бир жаныбарлар көлөкөдө уктап же эс алып жатканын көрдүк. Бул толугу менен табигый көрүнүш, анткени жапайы жаныбарлар ысыкта энергиясын сактоо үчүн көбүнчө эс алышат. Бүгүнкү күн абдан кызыктуу өттү. Балдар жаныбарларды көрүп абдан кубанып жатышты. Чоңдор үчүн да бул жер абдан кызыктуу болду. Дубай сафари парк үй бүлө менен эс алууга абдан жакшы жер экен. Эгер Дубайга келсеңиз, бул жерге сөзсүз барып көрүүнү сунуштайм. Эгер сизге бул видео жакса, лайк басып каналга жазылып коюңуз. Сизге кайсы жаныбарды эң көп жактырасыз? Комментарийге жазып коюңуз. Кийинки видеодо жолукканча.